Жалпыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен Келечек Турак Жай кооперативинин катталуучулары жана көрөрмандары. Бизде адаттагыдай сонун жаңылык, кандай жаңылык деп турсаңыздар, биздин кезектеги мүчөбүз бүгүн ак өргөлүү болуп отурат. Байке саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ак өргөңүздөр кут болсун. Ошол үйүңүздө бир гана жакшылыктар орун алсын. Эми алгач өзүңүздүн аты жөнүңүздү толук айтып, биздин көрөрмандарга тааныштыра кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Келечектин катталуучулары. Ошо мен Эрбаев Рыскелди деген. Биз 2021 жылы 22 майда бул жерге катталып турдук эле. Мен өзүм Москвада элем. Эжем келип, эжем каттоого туруп, ошо мен неме кылып кетти эле, каттатып кетти эле. Бүгүн Кудай кааласа ошо Алла насип кылып жакшы үйдү алып атабыз. Жакшы ортолуктан эми кичине анча мынча ишенбеди. Жаман жакшы сөздөр болуп кетти. Ошон үчүн жакшы, Кудайга шүгүр, мээнетибиз колго тийди, алдык. Эжем келип каттады деп калдыңыз. Эжекеңиз сиздин намыңызга каттаткан, э? Эжекем келип менин намыма каттатып кеткен. Мен өзүм неме Москвада болчумун. Ошол. Алгач Келечек Турак Жай кооперативин сиз кайсыл жактан маалымат алып келдиңиз? Алгач Келечек Турак Жай кооперативине биздин дагы туугандарыбыз алган. Мен акаларым алган, кайын журттарыман алган. Демек ишеничтүү, мен дагы алам деп туруп. Ишеничтүү болуп, алардан биз да маалымат алып, анан кийин биз бул жакка катталганбыз. Канча суммага катталдыңыздар эле? Биз ал мезгилде, биз катталган мезгилде эң жогорку сумма 2 миллион 800 миң болчу. Андан кийин мен катталгандан кийин дагы көбөйтүпсүңөр. Дагы көбөйтү деп укканмын. Анан ошол күтүү мезгилинде өзүңүз айтып өткөндөй ар кандай жагдайлар болуп калды кооперативдер арасында. Ошондо сизде да күмөн саноолор болду, келечектеги ошол кооперативдерде ол ызычуу болуп. Ооба, күмөн саноолор. Эң биринчи эле группадан мен кыйкырып чыккам. Элдер башкалар эмес, эң биринчи мен кыйкырып, мен ар нерсени айтып, мен да кыйкыргам да. Элдер жака үгүттөдүңүз. Эң биринчи мен кыйкыргам. Менен кийин анан кийин анча мынчалар кыйкырышты, ишенбечүлүк бизде деле болду. Ошентип жүрдүк биз дагы. Анан эми Алла насип кылып жакшы ишенчиликтүү болуп, антип үйлүү болдук. Ошол кыйкырып чыккам деп атпайсызбы? Акчаны алып кетем деген да ойлор болгон да сизде. Ооба, акчаны алып кетем деп, акчамы бергиле деп бул жерге да келгем. Ким токтотуп калды сизди ошондо? Эми келип бул жердегилер дагы, бул консультанттар дагы жакшы мамиле кылышты. Мындай болсо мындай болот. Немесин жакшы көрсөтүштү, документтерин. Кааласаңыз акчаңызды алыңыз деди, кааласаңыз очуртта туруңуз. Биз алдабайбыз деп баардык маалыматты жакшы берип, жакшы сүйлөп неме болгондо биз дайым келип кыйкырып келип эле кайра бул жерден жоош болуп чыгып кетип атты, сабыр кармап элечи. Анан жакшы ошо немебизге жеттик. Ошентип сабырдын түбү сары алтын болуп бүгүн ак өргөлүү болуп. Ооба, сабырдын түбү сары алтын болуп, ак өргөлүү болдук. Жакшы. Анан Аллага шүгүр. Анан ошо үй издөө дагы азыр өзүңүз билгендей көп эле убакыт кетирген болушуңуз керек үй издөөгө дагы. Үй издегенге биз бир 20 күндөй үй издедик. Жакшы ошо документтерин баарын алып келип, бүгүн оформить эттик. Ошол азыркы алып жаткан үйүңүздү кайсы жерден алып атасыздар? Азыр мен алып жаткан үйүмдү немеден алдык. Сокулук, мына Киркамстрой деген жерден алдык. Мектепке жакын. Жер үй алдык. Жер үй мектепке жакын алдык. Жакшы ойдогудай үй алдык. Өзүңүздөргө жакты? Өзүбүзгө жакты. Өзүбүз тандап, өзүбүз алдык. Канча суммага түштү ошол үйүңүз? Биздин алган үйүбүз 38 миң долларга түштү. Демек, кооперативден тышкары дагы өзүңүздөр? Кооперативден сырткары биз өзүбүз коштук. Кошо алдыңыздар, э? Ошол кезеңиз келгенге чейин баягы биз ай сайынкы төлөмдөр бар, ошолорду токтотпой төлөп келе жаттыңыздарбы? Жок, мен ай сайын төлөмдү токтотконмун мен. Немеден баягы ызычуу чыккандан кийин мен 7 ай төлөдүм. 7 айдан кийин ызычуу чыкты. 7 ай төлөгөндөн мен токтотконмун. Токтоткондон кийин баягы мен 2 миллион 800 миңге жазылган болчумун. Андан кийин мен токтоткон айымды кыскартты. Токтоткон айымды кыскартты дагы мага 400 миң кем болду да менин акчамдан. Анан калган акчасын өзүм коштум. Ошол эмне үчүн дейсиз? Эмне үчүн кыскартты? Анан ушуга баягы өзүңүздүн оюңуз кандай? 400 миңди мен төлөбөгөнүм үчүн кыскартты деп ойлодум, бирок анда дагы келип
бир жерде дагы бакыр өкүлүп эмне кыскартасыңар договор боюнча деп дагы бакыр өкүлү туруп калдым. Бирок ошол төлөбөгөндөр мисалы биздин кезектеги мүчөлөрүбүз да сизге окшоп эле төлөбөй койгондор бар да именно сиздердин төлөгөнүңүздөрдүн айынан дагы кезек өзүңүздөрдүн эле кезегиңиздердин батыраак жылышына себеп болот да. Ошол нерсени түшүнө алдыңызбы деген. Ошо мен түшүнүп анан кийин унчукпай калдым. Айла жок түшүндүм. Эми ошо дагы мынау аркадагы катталуучуларга айтам, ошо жакшы төлөп неме кылсаңыздар, төлөсөңүздөр өзүңүздөргө пайдалуу болот экен. Мен азыр төлөгөнүмдө дагы өзүмдө дагы бир эле пайда болмок да. Анан мен биз да ортоктон корктук, чын айтайын. Мен корктум. Анан коркуп төлөбөй койгон болчубуз. Биринчиден дагы бир ирет ак көргөнүңүз кут болсун байке. Рахмат. Анан биздин жумушубузду туура түшүнүп сабыр кылып күткөнүңүздөргө, биз менен иштешкениңиздерге силерге чоң рахмат. Буюрса дагы көптөгөн биздин мекендештерге турак жай алып берүүгө жардам берип, биз өз жумушубузду улантабыз. Анан келечекке болгон баягы каалооңуз болсо, же болбосо ой пикириңиз болсо айта кетсеңиз болот. Келечекке болгон каалоом жакшы, келечекке ыраазычылык билдирем. Кичине кечирээк болсо дагы алып биздин мээнетибиз колго тийди. Ошо силерге мына келечектин группасына, мына келечекте мына жерде кызмат кылган балдар, кыздар баарыңарга чоң рахмат. Келечектин корпоративин түптөгөн балага Эламан Курманалиевичке да чоң рахмат. Ошо баарыңар ден соолукта болгула, ошо элдин жакшылыгына себепкер болгула, ошо бизге окшоп баардыгын бизге окшогон муктаждарды үйлөп болгула. Силерге чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Анан экрандын ар жагында отурган биздин көрөрмандарга катталам дегендерге эмне дейт элеңиз? Катталам дегендерге коркпой эле катталса болгудай. Мен деле башында корккон эмесмин. Менде деле ар түркүн ой келген эмес. Кийинки кичине ызычуу чыгып кетип, эми эл да бирде мындай бири жакшы айтат, бири жаман айтат. Ошого неме болду? Ошо катталуучуларга, кийинки катталуучуларга айтам, жакшы, азыр эми мурдагыдан дагы жакшырып калыптыр. Дагы жакшы. Чоң рахмат. Катталыңыздар, уялыңыздар.